Саламатсыздар, урматтуу айымдар, мырзалар, урматтуу көрөрмандар, барыңыздарга салам айтабыз. Биз сиздер үчүн жакшы бир жаңы бир долбоор баштадык. Буюрса барыңыздар үчүн пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Бул долбоордо жалаң гана аталар жөнүндө сүйлөшөбүз. Туура. Бейиш эненин таман астында дейт. Апаларыбыз үчүн канчалык чоң долбоорлорду сунуштап, канчалык апаларыбыз үчүн даңктап, өзгөчө бир жаңы көрсөтүүлөрдү даярдасак да аздык кылат. Бирок биз жалаң гана аталарга токтонууну туура көрдүк. Ошондуктан биз менен болуңуз. Биздин каналга катталып койгонду унутпаңыз. Кызматыңызда мен Бектур Жумабаев. Бүгүнкү менин маектешим. Буюрса, мына ушул инсандын атасы жөнүндөгү сонун маалыматтарды биле аласыздар. Бүгүнкү эфирде биздин сыйла урматтаган агайыбыз акын, сатирик, кудул Рахман Разыков. Ассаламу алейкум. Аталар жөнүндө деп калдык. Сиз менен эфирден сырткары дагы бир аз баарлашкан болчубуз. Атаңыз жөнүндө кыскача бир маалымат берип өтсөңүз эфирдин башында. Мен атам 9-жылда төрөлгөн. Атам Алтыбай Кербен деген кербен башынын баласы болгон. Кадимки эле төөлөр менен Кытайга, Андижандан Үрүмчүгө каттап соода кылган соодагер Алтыбай деген чоң атам болгон. Ошонун баласы бул Разык. Өзүм мындай да ата жөнүндө айтыш бул өтө оор нерсе да. Атаңа баа бергенин ата жөнүндө айтуу бул өзүң жөнүндө айткандай эле. Себеби адам өзүнө өзү баа бере албайт да. Ошон үчүн атага баа берүүдө бул бир аз этиятыраак болуш керек. Ашып кетпеш керек, мактагандай болбош керек. Кем да болбош керек, бардыгы ордунда болуш керек дегендей да. Анан мен атам өмүр бою мектепте иштеген адам, мугалим болгон. Мугалим ушу согуш жылдарында дагы мугалимдикти аркалап согушка барбай калган. Сталиндин указы менен мектептер жабылбаш керек, мектеп иштеп туруш керек деген атайын брондор берилген экен. Ошондо биздин айылдагы мектепте бир гана менин атам калган экен, мугалим болуп. Бир мектепте бир эле мугалим. Кайсыл айыл өкмөттө, кайсыл мектепте? Бул Сабайда да, мен төрөлгөн Кызыл Кыргызстан деген мектеп. Анан мен атаман сурайт элем, ата, өзүңүз жалгыз кантип бир мектепте мугалим болдуңуз эле десем. Чоң класстын балдарынан мугалимдерди даярдап, алар кичине класстарга сабак берет экен. 10 класстар, мисалы үчүн, 1 класстар, 3 класстарга кадимки мугалим болуп, ушундай система түзүп коюптур, олар өздөрүнүн окуусунда окуп, анан кийин барып балдарды окутат экен. Бир адам бир мектепте кантип бир мугалим иштейт? 33 жыл иштеген. 16 жолу согушка чакыртуу кагазы келген. Элдин баары согуш кетип калган, эч ким жок дейт. Анан повестка келгенде мен дагы жөнөйм дейт. Анан кошуна дос, туугандар чакырып, сыйлап, анан биздикилерди көрсөң салам айт, мындай деп айтып бар деп, анан ошондон кийин кетем дейт. Анан барганда эле кайра кайтарып берет дейт. Мугалими бар, кайта. Кыскасы 5-6 жолу ошентип чакырышып узатышты дейт. Анан ал башарчылык, андай эле аш оокат аз. 5-6 жолу конок кылгандан кийин эч ким конок деле кылбай калды дейт. Чакыртуу келсе эч кимге айтпай эле өзүм эле капты көтөрүп жөнөй берем дейт. Бирөө кайкет отасында деп айтат. Мен барып кайтып келе берем дейт. Элдер үйрөнүп калган дейт. Мен кетпешим ишенип калышкан дейт. Мен жөн эле кете берем, кайтып келе берем дейт. Анан ошо 16-чы жолу барганымда анан кийин брон берип, таптакыр согушка чакырылбайт. Бүттү, чакыруу келбейт деп
Ошондон кийин калыбынан мектепте иштеп калгам дейт. Ушу бир мугалим калып мектеп мен таң калчу элем. Айылда кийин биз чоңоюп калганда баары эле агай дей берет эле да атамычы. Мен түшүнбөйт элем. Элдин баары агай дей берет эле. Чоң кишинеси эле агай дейт. Мынтип айтып калчу эле. Акталган үйдү көрсөм мектеп окшойт деп мындай чочуп кете турган болуп калдым. Себеби ал маалда мектеп гана акталчу экен да. Башка үйлөр акталбайт экен. Акталган болсо демек бул мектеп. Ушунчалык багы мындай жүрөк заада болуп калган экен да. Бир адам элестет, азыр бир мектепте канча мугалим иштейт, ошолор чарчап калат да балдар. Анан бир мектепте бүтүндөй бир эле адам иштесе, ушу балдар мугалим болбой эле койгулачы дейт эле да биздичи. Эми ошо агартуучу болгон үчүнбү биздин айылда биз кичине келибизде биринчи радио биздин үйгө атам алып келген. Анда радиолор мындай чоң батарея аккумулятор менен иштечү экен, азыр ойлоп көрсөм. Чоң 4 аккумулятор болот эле, ошону алып келип коюп, анан радио болот эле. Анда бир эле радио деймиз, Анда да бир эле радио. Бир радио, бир ол жыгачтан жасалган кандайдыр бир. Аны атам эле коет эле, биз коюшту билбейт элек. Анын үстү жабылып турат эле. Отургула азыр радио угабыз дейт эле. Анан бул радио угуу биз үчүн бир чоң бакыт деймиз. Өзүнчө бир мындай мероприятие да, радио угуш керек деп. Анан отуруп катар отурат эле, кежелери менен кийин баардыгын коюп берет эле. Анан спектакль радио постановка деп койду. Анан ошолорун койгондо он чыкпай отуруп элек да. Касымбек эшиктен кирип келгенде аялы элестетип деймиз, нан жасап отурган. Дегенде биз көздү жумуп алып мен элестетип көрдүм да ошонун кирип келгенин, анан ушундай бир өнчө бир кызык болчу да. Анан бүттү. Эми эртең угабыз дейт да. Болуптур деп эртең. Күнүнө бир мерчемдүү убакытта. Мерчемдүү убакытта угат элек да. Анан Индия музыкаларын угат элек. Атайын коюп берет эле, Индия музыкаларын угат элек. Бул атам келип коймой бизге жакын барбайт элек. Биз ушундай атага болгон бир сый деймиз, Ушундай бир неме экен. Мен атам көрсө бизди мындай маалымат менен мындай камсыз болуп, ушундай бир неме болсун деп. Буну мен кийин салыштырып көрсөм, атам атасынан үйрөнгөн экен. Себеби ошо чоң атам Алтыбай үйгө ошондой акындарды, барпы, кадимки эле барпыны чакырып үйдө ырдап берчү экен балдаргачы. Бул соодагер да карван болгондон кийин анан атам куйма кулак болгон экен да, ошол барпынын ырдаган ырларын угуп кадимкидей жаттап калган. Анан кийин атам вариантында ошо барпын ырлары деп Алатоо деген журналга 72-жылы бир неме чыккан макала. Ошондо барпынын чыныгы ырдаган варианты кандай болгон дегенде ошо атам жазган. Ошол угуп жаттап калчу элем дейт. 12-10го чыккан бала экен да, ошол 10 жашар эле барпы биздикине келип ырдаганда. Анан сырткардагы ырчылар, комузчу, ошол маалдагы эл тааныган адамдарды чакырып үйдө балдарга ырдап берчү экен. Анан кийин атам ошодон улам кийин чоңойгондон радио алып келип бизге неме коюп берген, ошол атасынан алып калган сабак деймиз. Сабак катары өзү кыскасы балага атам эмнени жасаса кийин ошону кайталайт да. Бул ошон үчүн айтып аткам, жанагы мен мисалы үчүн ыр жазып калганым бул атамдын ыр жазганынан. Атам ыр жазган киши болгон. Бир кызык мындай неме болуп калды. Мен тамсилдерди жыйнагым чыкканда арганда бир талаш болуп калды. Тамсилдин стилистикасын бозгансыз. Анан эмнеге десем, тамсил мындай жазылбаш керек дейт. Мен стилин деле караган жокмун, башканы деле караган жокмун. Мен кандай жазгым келген деңиз,
Мен ушундай жазгым келди, жаздым. Анын стили кандай болот мен карап отурдум. Жакса оку, жакпаса окуба. Ооба. Андан кийин ушундай бир талаш тартыштар көп болгон. Кийин бир эски үйдөгү немелердин ичинен аңтарып атып, атамдын жазган тамсилин таап алдым. Көрсө атам ошондой стилде жазчу экен. Мен аны көргөн эмесмин, окуган эмесмин. Жөн эле атамдын жазган ошондой бир эки тамсилдери бар экен, карасам, как будто мен жазып койгондой эле баягы. Окшош негизи. Ушунчалык окшош экен. Анан кийин айттым, мен эчтеме деле ойлоп таппапмын. Бул жөн эле атамдын жазган стили экен, мен ошону кайталап жаздым. Анан бир ырды жазамырды деген бир кайры эле мындай кайталана берет эле да. Жазамырды. Неге бул жазамырды деген? Анан ошондой жаздым. Бир идея келгенде аны жазып чыгарып жүрбесең, башыңда тура берет, мишайт этип башка ойду алып келбейт да. Onu жазып койгондон кийин анан кийин башка ойлор келет. Анан жазып коюн ушундай да, анан жазамырды жазгым келип жатканда, таң шооласы жер бетине чачканда деген ушундай бир жаздым мен. Кийин атамдын ыры бар экен, жазамырды дегенчи. Мен аны кичине кезинде уккан экенмин. Атам окуп берчи деп жазган ырларын. Бирок унутуп калып турмун да жанагы ырларды. Бирок баягы кайрык калып калыптыр, жана бир мындай жазамырды деген структура калып калыптыр дагы. Башкасын унутуп калган экенмин. Кийин мен ошондой сиңип калган дегенсиз. Ошону калыптыр. Ошо атам мен эгерде бүгүн кимдир бирөө болуп кандайдыр бир ийгилик жаратыппы, же сатира жанрында, же ошол акындык немедеби Булакан заслугасы. Атамдын ошол мамилеси, атамдын кам көргөндүгү ушул жерге алып келди. Бул жөн эле болуп калган жок. Бала эгерде кимдир бирөө болуп калса, кандайдыр ал сөзсүз атанын таасири менен болот. Ошон үчүн балага ошондой мамиле кылыш керек. Бизде мынтип айтат го, атаңа эмне кандай мамиле кылсаң, балаңан ошону көрөсүң дейт. Сөзсүз түрдө. Мен Дастан кичинекей уулум 4-5 жашарында жумуштан келип чарчап жатсам, келип минип алып секирип ойнойт анан. Түш чей кандай адам чарчап атса келип туруп минип алып секиресиң деп алам. Мен чарчап жатпайм деп мындай уруш эмес, мындай калтырайып айтып койсом, жаныма келип тултуй отуруп жерди карап отурат да. Сиз дагы атаңызды ошондой кылсаңыз керек да дейт. Эмнеге десем, айттыңыз го атаңа эмне кылсаң балаңан көрөсүң дейт. Ошол нерсени эстеп калган дейсиз. Ой, эстеп калып, ойлонуп мага айтат, өзүңүз ошондой кылсаңыз. Уят болуп калдыңыз. Ушундай Дастан кандай десем, папан бир бала да. Кичинекейинде эч бир нерсени айткан унутпаган. Анан ошо ойлойм, ошо ата жөнүндө айтып атканда, башында айттым го, бул өтө мындай бир Чоң тема. Этият кандай эш керек, өзүң жөнүндө айтып аткандай эле болуп каласың да. Мен канча ыр жазсам, мына 3 китебим чыкты, канча жыйнак, ырлар жыйнагы чыкты. Мен атам жөнүндө ыр жаза албайтам. Ооба. Мен да ошондой кадым. Атам жөнүндө окуп көрө элек. мен 1-2 жолу жазып көрдүңүз бирок. Жазып көрдүм, анан бирок кайра мындай жакпады да бул. Оюңуздагыдай болду. Бул ойду айта албайтам да, мен кандайдыр купулма толбойт да. Ошол сөздү өзү келбей атат. Өзүмө окшоп атат. Бул атам жөнүндө кандай жазышым керек, эмне кылыш керек. Болуп атат да, мүмкүн кайсы бир убакта жазылып калар, анан бирок азырынча жазган эмесмин да, ушундай. Кандай сапаттарга ээ атаңыз? Атам мындай Өзгөчө бир эсиңизде калган сапат. Мүмкүн атам мындай адам эле да. Эң башкысы өтө шайыр. Кайсы жерде отурган болсо, ошол жерди күлкүгө, мындай шаңга толтурган, куйкум сүйлөп дегенсиз. Куйкум ырларды, сөздөрдү, окуяларды билген. Атам каерде отурган болсо, ошол үй мындай жаңырып күлкү болуп турчу да.
Бул негизги атамдын bir сапаты ушундай эле. Эми ал маалда телевидение жок, мынандай силердин каналыңар жок. Анан кээ бир күндөрү, суббота базар күндөрү атамдын достору үйгө келет эле. Ар кандай кызматтарды иштеген райком секретары, мынау Турсунбайдын атасы Бакир, ал менен Аштам атамдын досу ушундай кызматтагы адамдар да. Анан таң аткыча үйдө отуруп конок болуп отурушчу да, анан атам менен сүйлөй берет эле, алар күлө берет эле. Мен мүмкүн ошон үчүн келишеттир ар. ошон үчүн келишет экен да, айтып атам, ал маалда мыскыл тамаша болбосо. Ооба. Анан башка бир күлө турган жер жок болсо, ошон үчүн адам буга муктаж болгон үчүн келип атам сөзүн угушчу дейм. Ал маалда же бир жазып кала албасаң, магнитофон болуп бир жазып не жөнүндө айтканын билсек, менин кулагыма бири кирсе бири кирбейт. Ал маалда эми муну эстеп калыш керек деген ойдо да жок мындай. Анан бул ушул атамдын ошондой бир өзгөчөлүгү бар эле. Анан атам бир кандайдыр бир жалпы адамдарга таандык болгон бир мындай сакталыш керек деген бир немелерди карабайт эле да, өзүнүн мисалы үчүн тойго эсимде бар да, тойго барганда адамдар бир үйгө көп адамдарды отургузуп коет го, мындай кысылып отурушуп, анан ошол жерде отуруп эми коем, шарт ушундай экен, эл көп болуп атат, ушунда отуруп тамак жеп чыгып кетели, эл батпай атат. Атам ага небайт эле, жатып алат эле барыпчы, жан баштап батпасаң эшикке чыгып отур, мен тар жерде аш жегенден көрө кең жерде муш же дегенде, эмнеге мен кысылып отуруп тамак жешим керек? Бар батпасаң эшикке чыгып отур деп балышты коюп, эсимде бар да, мен бир-эки жерде. Анан ага адамдар көнүп да калган, анан кой, разыкты ал, муну айтпа, жат. Бул эми чоң киши эледен отурганда бир аз кыйналып кетет, ошон үчүн жанагы жалпы кабыл алынган кандайдыр бир тартиптер кынабайт эле да. Өзүнүн мизамы, өзүнүн немесинде айткандай кылдырат эле, ошондой болот эле да, ошондой. Атам негизги ушул немеси бир мындай өтө шайыр болчу да. Менин куудул болуп калганым да ошодон. Атадан өткөн Мен адан жөн эле мындай асмандан келип калган жокмун да. Атамдын сүйлөгөн сөздөрү, мен алар билбесем деле, генетикалык мындай адамга берилген нерсе болот экен да. Ошон үчүн бул атамдын заслугасы деп билем. Сизге айткан бир сөзү ар дайым кулагыңызда жаңырып турган. Кайсы сөзү ар дайым сизге насаат болгон сөзү? Атам көп нерселер айткан, ошон үчүн бирөөсү ушу эсимде бар, ушундайма. Бир жолу отуруп айтты да, балам, эгерде жашоодо кандайдыр бир мүшкүл башыңа иш түшүп, сени атканы алып кетип барса дагы ыйлабагын балам. Эмнеге десем, эгер атканы алып кетип бараткан болсо, ыйласаң да атып салат деген. Мен муну эмнеге айтты экен деп Ал жаш болгонсуз, түшүнбөдүм. Түшүнөбүз. Кийин мен агрономмун да. Ошондой бир иш болуп калды, ошо окшош. Тамеки кабыл алуучу болуп иштеп калдым. Агрономдун баргандан кийин. Анан тамеки кабыл алуу деген тамеки өтө кымбат турган нерсе. Эми аны биз жок кылып берген жокпуз, же бир башка кылган жок, жөн эле тамекилерди элден өтө көп кабыл алдык. Завод убагында ферментация кылганга мүмкүнчүлүктөр жетпей калды. Тамеки кое турган жайлар атайын мындай хранилищелер жок. Навестин астында, шипирдин астында тизип кое берген. Күн ысыганда шипирдин асты ысып, тамекиде влажность болот, ал деген кургап, мисалы үчүн 20 килограмм деп тартып алган тамекиң 10 килограмм болуп калды да. Кургап кетти. Кургап кетти. Вес жок да. Анан аны вес болуш керек да тапшырып атканда. Тапшырсаң эле жарым тамеки жок да, жана кабыл алынгандагы. Кайда кетти? Кайда кетти? Жок ал эш. Ага сиз жооптусуз. Мен жооптумун да. Анан ошондо 1 миллион
жетпей қалды бағы салмақты есептегенде 1 миллион. Алмалда сом рубль 97 тиын 1 долларда. Демек бұл 1 миллион доллар деген ақша. деген ақша да. Бүгінгі күнде. Жоқ та. Аны атыш керек пе 1 миллион доллар жетпей қалғаннан кейін? Ешкімге дәлелдей албайсың. Ал саны тұран салмағы жоқ та. Ешкім ішенбейді. Мүмкін емес, ал сайыз малында. Анан ең не olur темін. Анан атам ошо сөз есіме түсті. Не olur тілі, не ошо olur. Анан бір қызық атамның айтқан сөздерінен. Biz 7-1 туғанбыз. Мен ең ұлым ағабыз өтіп кетті, rahmatlık. Анан ежелерім бар, анан кейін 2 ежем бар, анан кейін менен кейін 3 инім бар да. Кыргызда қандай деген бір мындай мизам бар, жазылып алған. Үйдің ең кішісі Үйде қалыс керек. үйді қалып үйдің иесі да. Атаның үйі ошо қалыс Атаның керек. үйі ошо не, ал талқыланбайды, ал ешкім қарабайды. Чоңдар кетері тиі қалып қалады шындай да. Анан үйдің астында ойнап отырабыз, эми жаш экенбиз, мен билбейм аны. Мындай болуп калды, мен үйдөн ошо кадимкидей элге окшой эле кетип калгам, инилерим үйдө калды, эң кичине инибизге үйдү бергенбиз парсель. Ал болсо бул үй эскирип калды, муну бузуп башкадан курам деп калды. Өзүң билесиң да, ал сенин. Анан бузуп салды үйдү. Анан бир иштери жакшы жүрүшпөй, ошо маалда бир эмне болду билбейм, кыскасы. Кайра үй салынбай калды. Кайра үй салынбай калды да. 5 жыл туруп калды. Айылдын ортосунда 4 көчөнүн жолун жегиндей. Боюнда үй жок. Анан салбайсыңбы? Ой, муну тотам анан тиги. Эмне бузуп саласың аны? Айылга барсаң, үй жок болсо каяка барасың билбейт экенсиң. Бул тууганыңга барасың, бул тууганың. Анан аксакалдар чогулуп алып, бул Рахман, кандай деген үйдү бузуп салып. Бир атаңын үй, бул не деген үй болгон, не деген адамдар келген. Анан бүгүн кел үй жок турат. Мен эмне кылдыш керек? Мен Biz çıkıp ketkenmiz. Ben çıkıp ketkenmim de. Men o uygu kандай тиешем бар benim. Sen айтпайсың mı sen аксакалсың. Анан инилерим чогултуп айттым, мына маселени чечелик. Sen саласың үйдү менге? Менен кийинкен. Жок салбайм. Сенчи? Салбайм. Эң кичине сен саласың? Сала албайм. Анда мындай. Анда мен салам. Эртең келип алып туруп анан бул үй меники эле деп башым ооруп барат. Бүткөндөн кийин эсе. Салбасаңар, анда мен салайын деп келип жашайын анда. Элдер сөз кылып атпайбы. Sen болуп тур экен, салып жашай беребиз, биз шаарга чыгып кетип калдык башка. Болду. Атамдын үйүн кайра курдуңуз? Анан үй салдым жерге. Үй салып үстүлөрүн жаап, коргондорун уруп мындай бүтүп калдым да. Бир кичине Кудай өткөзүп не өтүп атса. Эжем, эң чоң эжем. Ошондой деди да. Тууба атам айткан нерсе болду деди. Не болду эле десем? Силер кичине болсуңар дейт. Мен ойноп төртөң ойноп отурганыңарда атам дейт, сени астына алып отуруп алып, ушул балам ушул жерге үй салат деп айткан. Билген дегенсиң. Мүмкүн сезгендир. Мен азыр таң калып атам дейт да. Атам ошондой дегенде мен ойлоп койдум дейт. Эмнеге Рахман салат? Бир кичинелер турбай олар ушул жерде жашайт да деп ойлогом дейт. Азыр мына үйдү сен салсаң, атамдын сөзүн эситип атам дейт. Ошондо билген. Каяктан билген дейт, атам дейт, эмне үйдү сен сал ошону дейт. Ушинтип айткан дейт. Мына ушул балам ушул жерге үй салат кийин деп айткан. Атаңыздын дагы бир өзгөчөлүгү деп коесуз, Бул кандайдыр бир сезимби? Ата бир нерсени билет да.
Мындай да багы биздин Кыргызда да бир мындай нерсе бар. Ата эгер наалат кыла турган болсо, баланы мындай батасын бербей же бир нааразы боло турган болсо, ал бала эч качан көгөрүп, өнүгүп кетпейт. Ошодон улам айтып атам да, атамдын ошондой нерселери билбейм, ал кандай сезим менен айткан. Бирок ушинтип айткан экен. Жүрөктөн ниет кылгандыр мүмкүн. Ушул го. Атаңызга берген мүмкүн ошол эң алгачкы рет иштеп тапкан акчаңыздан берген белегиңиз. Биринчи берген белегиңиз. Эмне белек? Мен атам эмес, апама бергем. Алып барып, алмалда ушундай эле, билбейм. Атаңызга берген эсесиңизде? Атама берген эмесмин. Атам үйдө отурат, апам ошо. Мен экөөнү бир эле көрчүмүн да мындай. Мен биринчи иштегенде мектепте окуп жүргөндө жанагы кошектерди чыгара турган Трактор. Вараха деп коет эле, мени кошет. Ошондо иштегенбиз да, түндөсү барып жардам бергенде ким калыс деген барып иштеп. Бир ай иштегенбиз. Түндөсү багы терилген кошектер чаң, көз башым көрүнбөйт, ошондой бир чаңдын ичинде иштейт элек да, билбейм. Бул денеге зыян, анан чаң жутуп атам деген эле түшүнүк жок, кыскасы. Ошондо 1 сомдук тыйындар болот эле, мындай чоң-чоң. Сөлкө айдап койду эле. 30 да ошондой тыйын берген. 30-у бир тойлоо жарым килограмм болуп калам. Эмнеге тыйынды берген жалаң билбейм, кыскасы кассир келип айлык жазыптыр, берип атат деди. Ошо 30 калтага салып көтөрүп алып үйгө алып келдим. Ошо биринчи мен иштеп тапкан акча эле. Акчанын өзүнөн эле белекке бергенсиз? Алып келип апама. Алып келип коюп койсом, ой балам сен мынча тыйын билбейм дедим. Мен белек алып берип мындай деген неме, андай деген эсимде жок. Атаңызды жоготкон учурга чейин акыркы жолу эмне жөнүндө сүйлөштүңүз? Акыркы атам менен сүйлөшкөн сөзүм мындай болгон. Мен База Коргондо иштечүмүн, как раз ошо Маданият сарайына Дом культурага кетип калып, ансамбль ачып, ошол жакта иштеп жүргөнбүз. Атаң катуу ооруп атат, кел деди. Келсем, атам үйдө жатыптыр. Биз бир туугандарым бүт баары ошол жака чогуу кетип калып элек. Келдиңби деди, келдим ата дедим. Эмне жатып алдыңыз десем, ошо кичине оору дем карып калган ошондой. İşlerin kандай dedi, жакшы ансамбль жасап атам База Коргондо. Укаларыңды чакыр деди. Алар киришти. Апам айтты, сен балдарга тамак бер. Тамак ичсин деп. Жакшы элеспиз, жакшы. Силер ана кирип тамак ичериңер деп. Биз үйгө кирип отурсак, бизге тамак алып келгенге чейин жүрүп. Кийин ойлоп калдым да, жөн эле мындай күтүп эле сиздин келишиңизди күткөн. Акыркы жолу көрүш үчүн ушул күтүп отургандай эле болуп калды да магачы. Бирок ошондо дагы балдарымдын курсагы тойсун дегендер кам болду десең. Ичсин балдарга тамак бер, чыгып чыгыл апаң кала берсин деди. Эмес эч ойдо жок эле. Чыгып барып отуруп, обычно ооруп аткан ага чейин көп жыл ооруду да, бир 5 жылдай ооруп жүрдү. Узак ооруй берсе деле мындай адам көнүп калат экен да, ооруга ушундай боло берет, ооруй берет дегендей эле ой менен чыгып кеттик. Апам ошондой болду. Балам балалуу болгондо билесиң деп коюшат го. Сиз балдарыңызга бүгүнкү күндө атаңыздай тарбия бердим деп ойлойсузбу? Мен атаман үйрөнгөн бир нерсени ошону мындай принцип катары карманып келем. Атам эч качан бизди мындай болосуң же мындай бол, мындай бол деп эч кимибизди мындай зордоп
же мына окууну оку же мындай бол деп айткан эмес да. Бардыгын өзүң танда, өзүң жашоодо эмнени кааласаң ошону кыл. Кандай кесип тандайсың, кандай адам болосуң, мына мен айткан тарбияны бердим, калган өзүңөр тандагыла деген принцип менен биз тарбиялаган да. Мен дагы мындай бир случай болгон. Мени райком комсомолго ошондо эмне деп айтылат эле? Катчы деп коелу эле. Ошол жака ишке киргизип койдум да. Бирок сизге жакпайт. Анан мен атам апарып киргизип койду эле, болуптур деп кирдим. Анан мага ал жерде отуруш, жанагы кагаз толтуруш, анан учет алыш, сектор учеттун башчысы кылып эстедим. 5-6 күн баргандан кийин барбайм мен деп кетип калдым. Мен мага эч туура келбеди. Деметпейт да баягы. Көңүлүңүзгө туура келбеди. Анан атам айттым, атам мен барбайм. Эмнеге дедим? Болбойт экен дедим. Онуңуз мен ойдо отуруп алып. Сен өзүң бил дедим. Мен жакпаса иштебе дедим. Мен сени апарып киргизип койдум. Өзүң билгениң. Багытты берип койдум. Кудду ушул нерсе кийин кайталанды. Эң чоң уулум 79-жылкы Сардар. Окууну бүтүп Бакиевдин малында. Анан господ имуществого алып барып ишке киргизип койдум. Бул жерде биздин балдарды иштейби же жалаңында чоңдордун балдары иштейби? Мына окууну бүткөн, кызыл диплом менен бүткөн университетти неме жооп берет. Талапка жооп берет. Десем болуптур деп анан министр ишке алып стратегиялык объекттерди приватташтыруу бөлүмүнүн баш кадиси кылып ишке алды. Мен уулум иштеп атат деп жүрө берипмин. 3 айдан кийин карасам иштебейт тура жерде. Чыгып кетип калыптыр. Үйгө кетип калып десем, атам жаккан жок. Бул жерде ал жерде оттун ичинде иштеш керек экен деди. Эртеге мен анау приватташтыруу боюнча мен кол коем деди немелерге. Анан жооп бериш бар. Эртең жоопкерчиликке ким жооп берет ага? Мен иштейм деди. Эмне кыласың? Мен Россияга барып жөн рабочий болуп иштейм деп Якутияга кетип калып, ошол жакта 1 жыл үйлөрдү отделка кылып, ошол жакта иштеп. Болуптур дедим балам. Мен атам мени ушинтип киргизип койгондо мен кетип калгам. Атам унчуккан эмес. Мен да сени киргизип койсом, иштебесең өзүң бил дедим. Кудуш атам кандай болгон болсо ошол эле кайталанды да ошол нерсе. Жашоодо арзуу, бакыт, кубаныч, өкүнүч атайым эри чаркак жүрөт. Сиз атаңыз үчүн ушул нерсени жасай албай калдым деп өкүнгөн учуруңуз болду? Атам үчүн ушул нерсени кыла албай калдым деп. Жок, атам үчүн бирдеме кыла албай калдым деп мен антип өкүнгөн жокмун. Мен башка нерсеге өкүнүп атам. Мен муну сахнада да айтып жүрөм. Өкүнүч мындайда. Баланын ким болуп жетилгенин ата көрбөй калганы өкүнүчтүү. Ал бирдеме жасап, бирдеме кылып, неме кылып атам деген ал мен андай сезим менде болгон эмес. Мен жөн ойлоп калам, дегерде атам азыр тирүү болгондо, мисалы үчүн да. Бүгүнкү мен жасаган ийгилик дейбизби, же жашоодогу ордумду көрсө, ал канчалык сүйүнбөк да, мен туура багыт берип, туура немеге алып барган экен, ошон ушундай болду деп. Анан ошону көрбөй калганы өкүнүч. Эң чоң өкүнүч ошол. Мен муну кандайдыр бир башка бир формаларда, немелерде, анау китептеримде мен бир неме жазып жүрөм азыр. Алтыбай кербен деген бир көлөмдүү бир роман. Көп жылдан бери карап жазам. Мен качан бүтөт билбейм, аны мен бүтүрөй коеюн деген ой жок. Жөн эле толук болсун деген неме менен ошол кербен чоң атамдын немеси аркылуу, ошол чыгарма аркылуу ошол жерде атам дагы кантип тарбияланган, кандай болгон деген ошолордун баардыгы ошонун ичинде болот. Ошонун ичинде бир ойлор жазылып атат да. Анын бүтпөй турганын дагы бир себеби бизде
кервен жөнүндө Кыргызстанда чыгарма жок. Биз Улуу Жибек жолунда турабыз. Кервен дегенде биз чөлдөгү кетип бараткан төөлөрдү элестетебиз. Содан келди. Анан бизге тиешеси жок дейли. Ооба. Эгерде Улуу Жибек жолу кервендер ушул жерден өткөн болсо, эмне үчүн бизде кервен жөнүндө чыгарма жок деп мен бир дагы чыгарманы таппай койдум, кервен жөнүндө жазылган чыгармаларды. Анан Төлөгөн Касымбек Раматылык киши менен да сүйлөшүп калдым бул темада. Ошо киши айтты, Рахман, таппайсың, андай деген чыгармалар жок. 17-жылы орустар келип революция болуп биз кошулуп баштаганда кыргыздардын тарыхы ушу 17-жылдан башталат. Буга чейин силерде эч беле жок болгон деп туруп, бардык жазылган кол жазмалардын баарын өрттөп жок кылып таштаган. Сен муну таппайсың деди. Чындыгы ошондой экен. Эгер ошол китеп мен Кытайдан барып Үрүмчүдө ошол кервендер жөнүндө жазылган бир-эки чыгарманы ошол уйгур тилинде жазылган чыгарманы окуп беришти. Ошодон билдим кервен кандай адам болгон, кервендер жөнүндө маалымат өйдү бар. Буюрса убакыт келсе ошону жазып бүтсөм, ошондо ошол атам жөнүндө дагы көбүрөөк маалыматтар жазылат. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде тилекке каршы карыялар үйү бар. Ал жерге атасын, апасын таштап кеткен улдарга болгон сиздин кайрылууңуз эмне деп айтат негизи? Азыр эгер кимде-ким ата-энесине ошондой мамиле кылса, ал баласынан ошону көрөт. Будан качып кеткенге болбойт. Бул ушунчалык канча кылымдан бери мындай такталып келген да. Ал мүмкүн эмес ал. Мага тиешеси жок. Кимди бирөө ошо болгондур, мен андай болбойт андайчы. Ошон үчүн кандай билбейм, андай кандай адам болуш керек? Атасын алып барып карыялар үйүнө тапшырып салыш, апасын алып барып карыялар үйүнө тапшырып салыш. Канчалаган балдар, канча үй бүлө ата-энеси жок. Эгер болсо башыма көтөрүп багат элем деп зар какшап жүрөт. Кимдир бирөө ошондой бир нерсени алып барып билбейм, мен карыялар үйүнө барып мен концерт берип калам, жолугушуулар өткөзүп калам. Алардын көзүн карасаң жаман көп нерсени окуйсуң да. Сүйлөшүштүн кереги жок. Көз карашта ушунча бир өкүнүч, ушунча бир нерсе айтылбаган сөздөр айтылып турат да. Бул туура эмес нерсе. Туура эмес нерсе. Өзү карыялар үйүнү ачып коюунун өзү туура эмес нерсе. Рахмат, мендеги суроолор жыйынтыкталды. Агай, долбоор боюнча оюңуз. Жакшы. Бул кимдир бирөөгө бир мындай оң таасирин тийгизип, атасына болгон эгер бир мамилени оңдосо, ушундай экен, аталарды эстеп жүрүш керек экен, алардын сөздөрүн барктап, бир адамды өзгөртүп койсо, бул бекер эмес да, бул долбоор, демек өзүнүн максатына жетип атат. Окшогон проекттер көп, бирок ошол именно ата жөнүндө ошого басым жасап, ошону көтөрүп чыккан жакшы. Көпчүлүк учурда менин оюмча балдарына айта турган ойлорун же бир максаттарын айтпайт да. Көбүн айтат, бирок кээ бир нерселерди айтпай эле мындай балдардын өзүнүн чечимине калтырат да, анан кийин ал бир мындай көз менен, бир жүрөктүн мындай тили менен айтылат да. Көп нерсе айтып бербейт. Аны бала өзү сезиш керек да. Көз караштан. Көз караштан аны айтып, ал сөздөр айтып жеткизе турган сөздөр эмес да. Эгер балдар ушуну сезсе, демек атасынын жүрөгүндөгү айтып аткан максаттарын сезет да. Кээ бир нерсени айтыштын кереги жок. Айтыштын кереги жок. Айтпай туруп сезген нерсе көбүрөөк
пайдалуураак болот да. Ошон үчүн атаңар тирүү болсо ошол барктай билгиле. Кардын сөзүн капка сал деп бекер айтпайт да биздечи. Ошон үчүн алар менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет кылгыла. Убакыт бөлгүлө. Мен азыр эгер атам тирүү болгону менен атам мененчи мен эч жака кетпей сүйлөшөт элем. Канча убакыт болсо да. Канча убакыт болсо да. Эми азыр андай Мүмкүнчүлүк жок дагычы. Убакыт бергениңиз үчүн чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Кайсы бир инсан үчүн мына ушул долбоор жана агайыбыздын айткан сөздөрү жашоосуна пайдасын тийгизген болсо, биздин долбоорубуз максатына жетти деп ишенебиз. Мен атамды жакшы көрөм. А сизчи? Биз менен